Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайың ыйлап, тал ыйлап, калың кыргыз бүт ыйлап. Манас эпосунда айтылгандай, бүгүн бүтүндөй эл Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, театр жана киноактер Азиз Мурадилаевди жоктоп кабыргабыз кайышып турат. 44 жаш, иштесе ишке тойбой турган куракта чыгаан талантты шум ажал арабыздан алып кетти. Бүгүн ал эмгектенген Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Элдин чыныгы уулуна айланган чыгаан талантты бир туугандай кесиптеши, кайда болбосун жанында жүргөн жакын замандашы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, режиссер, сценарист Назым Мендибайыров менен эскерели деп турабыз. Назым агай, кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Кайрат кылыңыз. Албетте, элибиздин бай тарыхы миңдеген адамдардын, жарандардын тагдырынан турат да. Мына ошондой тарыхты таланттуу, руханий дүйнөнү тазарткан адамдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Өзүнүн кыска 44 жылдык тагдыр жолунда дал ошондой чоң тарыхты Азиз Мурадилаев жаратып кетти. Бүгүн биз аны эскерели деп турабыз. Бул абдан оор. Сиз мына дээрлик чейрек кылым театрда чогуу бирге бир туугандай болуп иштедиңиз, абдан жакын билесиз. Анда сизге сөздү узатайын. Азизди эскерүү абдан оор болуп турат. Бүгүн кабыргабыз кайышып, жүрөгүбүз сыздап атып жерге бердик. Коюлгандан кийин дагы ушул бейиттин тегерегинде биздин театрдын балдары, ДМдин балдары, курсташтары Азизбиз менен кошо кайра кетчүдөй тегеректешип турушту. Анан айла жок, тирите албайсың. Ажал деген ушундай, ажал улук. Ошол жерде бейити томсоруп кала берди. Биз болсо тирилик менен андан ары кеттик, боз үйүн чечиш керек дагы мына ушундай жумуштар менен. Азизди ойлоп көрсөм, 1980-81 жылдары биринчи жолу көргөм. Азиз анда бир 3-4 жаштагы бала болчу. Мен деле андан чоң эмес болчумун, бир 7-8 жаштагы бала элем. Азиздин атасы Раматылык Үсөн Мурадилаев агабыз менин атамдар менен чогуу иштешкен Нарын театрында. Нарын театрынын артында эле эски түрмө деп койчу. Ошол жер мындай общежитие сыяктуу болчу да. Ошол жерде турушчу. Анан ошол биринчи жолу эсимде, барсак дагы бир каза болуп кетти. Курсташыбыз бар эле, Мирлан деген жигит экөө теңирээк. Экөө кичинекей балдар велосипед тээп жүрүптүр. Ошондо эсимде калган да. Андан кийин 91-жылы мен ушул театрда окуп калдым. Анан Үсөн байкем баягы атам менен чогуу иштешкен да. Сен студентсиң, жүрүп тамак ичип кел деп үйүнө алып кетти кечинде спектакльден кийин. Ал убакта спектакльдер кечинде саат 10-да бүтчү. Анан үйүнө барсак ошо Азиз бар экен. Азиз менен тааныштырып, эсиңердеби, силер кичинекей кезде чогуу ойнотсуңар деп экөөбүз тааныштырып, анан ошондон баштап Азиз менен бир туугандай болуп, жакын тең туш болуп, менден 5 жаш кичүү эле, бирок ошого карабай бир туугандай болуп, ушул 20 жылдан ашык иштештик. Азиздин мүнөзү Үсөн байкеге аябай окшош эле Раматылык. Өң келбетине чейин. Өң келбетине чейин мүнөзү бир дардаңдап кеткен жайы бар эле. Колу ачык эле, берешен эле. Бирөөгө жакшылык кылсам дегенде жанын сабап кызмат кылат эле. Анан эми бул дүйнөдө мисалы Кыргыздын театрында жылдыз көп. Кыргыздын киносунда жылдыз көп. Ар биринин жакшы чыгаан ролдору бар. Ар биринин маңдайына жазган бир чоң этаптуу ролдору бар да. Бирок ошентсе дагы Азиз 1000дин бири эле десем болот да. Азиз 100 000дин бири эле. Ал эмес, мисалы Урман Жандатка фильмин алып көрсөк деле, ошол Азизди менин оюмча биздин театрлардагы эми канча бир 2000дей актерубуз болсо, ошонун арасынан бир Азиздин маңдайына жазылганы, бир Азизге сунуш кылынганы, бул дагы бир нерсени билдирет да. Мындайча айтканда, ал ошол
орустар жанагы избранный деп коет. Мына ушундай актер эле да. Гениалдуу, Назым агай, мындай алып карап көрсөк, дээрлик 20 жылдан ашык театрда чогуу кесиптеш болдуңуздар, бирок балалыктан бери тааныш экенсиздер. 40 жылдан ашык, Мына сиздин атаңыз Үсөн Мурадилаев, Айыз агабыздын атасы сиздерди тааныштырган экен. Айыз агабызды мүнөзүн дагы, өзүнүн мындай өң келбетин дагы таланттуу чыгаан актер Үсөн Мурадилаев атасына окшоштуруп атабыз. Анан Айыз агабыздын балалык кези дагы театрда өтүптүр. Ооба. Мына апасы Анар эжекебиз дагы таланттуу актриса. Ушул анын театрдагы бүтүндөй бир өмүрү кыска болду, бирок элдин эсинде түбөлүккө калып атат да. Ушул жараткан ролдору кино, сериалдарда эмес, театрдагы ролдоруна бир токтолсоңуз. Театрда Орду Толгуз Азиздин ойногон ролдору, мисалы үчүн ошол эле Юджин О'Нилдин Дарак түбүндөгү махабат деген спектакль бар эле. Раматылык Алмаз Сарылыкбеков койгон, ошол жерде башкы ролду ойногон. Атасын Дүйшөн Байдыбетов ойногон. Азиз баласын ойногон. Мыкты ойногон ошол ролду. Андан кийин ушул Манастын Улуу Эметей спектакли, бул Кыргыз драма театрынын бир мындайча айтканда гимни болчу да. Аз деле ошондой. Анан ошол спектакльде Семетейди ойнош, бул эми ар бир театрга кирген актердун мындайча айтканда кыялы эле да. Анан Мухаммед Токтобаев ойногон биринчи, андан кийин Замир Сооронбаев ойногон, анан ошолордон кийин анан Азиз ойноду. Мындайча айтканда бул дагы аябай чоң бир жүк эле да. Андан кийинки көп ролдордун, эми Азиздин ар бир ролу бул мындайча айтканда театр сахнасында өзүнчө проявление болчу да. Анан Азиздин өзгөчө бир харизмасы бар эле, өзгөчө бир касиети бар эле. Азиз кээде бир мындай даярданбай келип ойноп калган күндөрүндө дагы элдин сүйүүсү ушунчалык анын сахнага чыкканына эле кубанып кол чабышчу да. Бирок Азиз башка актерлордон, мен режиссер катары Азиз менен 4 спектакль, 5 спектакль иштештим. Ошол спектакльдердин баарында тең Азиздин жоопкерчиликтүүлүгүнө таң берчимин. Да, эми кээде пендебиз да, кээде мисалы үчүн репетициядан суранып калчу, же кетчү, же бир съемкада болуп кармалып калып келбей калчу, телефон чалып айтчу. Мен бүгүн атайын WhatsApp'тан экөөбүздүн сүйлөшкөн сөздөрдү удалять эткен эмесмин, ошонун баарын тең уксам, ушу көп жазыптыр да, мен бүгүн бара албай калдым, съемка болчу, той эмес. Мен билесиң да, тойго барып неметпейм, мен чыгармачылык менен гана алек болуп атам, ошон үчүн келе албай калдым деп ушундай бир жазышкан бирибизге голосовой сообщенияларыбыз бар экен. Ошону угуп отурдум. Анан 44 жашка чейин албетте көп иш жасады. Бирок менин оюмча дагы Азиздин элге бере турганы, кыргыз элине, кыргыз театрына, театр өнөрүнө бере турган берүүчүсү абдан көп эле да. Мындайча айтканда жөн эле бир үстөл көтөрүп жүргөн бир адамдар болот да. Же ошол эле убакта нар көтөргүс, оор жүктү көтөрө турган жигиттер болот. Мына ошондой нар көтөргүс, оор жүктү, театрдын оор жүгүн көтөрө ала турган, ошону татыктуу көтөрө ала турган көтөргөндө дагы жигиттерибиздин бири биздин театрдын туусун бийик көтөрүп турган жигиттерибиздин бири. Сизге азыр сөз таап эскерүү дагы абдан оор болуп турат. Түшүнөбүз, Назым агай. 2 күндөн бери Азиз Мурадилаевдин ушул видео маектерин карап отуруп, интернет желесинде мындай көзүнөн, ичинен көп сыр айтылбаганы, көп нерсе ичинде катылып жаткандыгын байкадым да. Анан эми сиз жакын адамысыз да. Дээрлик балалык кезден бери мына чогуу жүрдүңүздөр, замандаш болуп, жакын дос болуп, кесиптеш болуп. Эмне тууралуу эч кимге мындай багынып айтып бере албаган нерселерди көбүрөөк бөлүшчү эле. Бир туугандай болуп калдыңыздар. Мырзалар арасында да өзүнчө бир кеп болуп. Азиздин негизи мындай элге эч кимге айтпаган деле сыры жок эле. Бул Азиздин мүнөзү тескерисинче ачык эле да. Эми ар бир чыгармачыл адамдын ичин бир нерсе ал көрө албастык.
ушул жөнүндө балким айтпаса керек, ал жөнүндө сүйлөшчүбүз. Чыгармачыл адамдын оюнда дайыма дагы бир жакшы чыгарма жаратсам деген ой жашайт. Анан ушул сыяктуу ойлор, ушул уулдарын татыктуу өстүрүп атамбы, өстүрө аламбы, ушуларга мындан ары дагы татыктуу тарбия берип, эми ата катары уулдары чоңоюп калды, улуусу үйлөнө турган болуп калды. Ошол сыяктуу эле жашыруун ойлору болбосо, негизгисинен Азиздин анчалык мындай баарыбыздан жашырган бир ичкүрттүү ойлору болгон эмес да. Пландар көп эле, анткени себеби ушул эле күздүн башталышында эмки жылы ана эреже 70-ке чыгат. Ошого биз спектакль коелу деп анан айттым Азизгечи, Азиз өзүң коесуң балким десем, жок, мен эми өзүм апама өзүм койгондо болбой калат. Мен ойнойн андан көрөк. Сен андан көрөк карап көрбөйсүңбү, материал тандашчы деди. Анан мен айттым, Азиз, сен дагы карап көр, мен дагы деп мындай примерно материалдарды айттым, оларды көрөлү депчи. Анан ал дагы карап келем деп, экөөбүз бир күн шашпай кенен отуруп алып сүйлөшөлү деп, ошону менен шашпай кенен отура албай калдык, жумуш менен жүрүп. Бул бир мындай менин акыркы эсимде калгандары. Анан экинчиси ушу күздө айтып калды. Этаж үйдөн тажадым, квартирадан, мен жер тамга көчөм деп. Анан Назке, сен биринчи сени чакырам, короого баня салам, анан шашлык жасайм, анан биринчи сени чакырам деп. Анан мен күлдүм, сен сөзүңөн кармайм, биринчи ошо шашлыкты биринчи мен жебесем таарынма десем, күлүп эле мен айтпадым мына сени биринчи чакырам дебедимби деп күлүп калды. Анан көп бул баягы квартиранын ичине неме батпай калып эле дөңгөлөк коюп калчу. Анан ошону айтып калды. Ошол мына дөңгөлөктөрдү мен бул көчөнүн короонун биягына бир дөңгөлөктөр кытып, биягына бир дөңгөлөктөр кытып кенен жашап алсам, балдарым да чоңойду, жер тамга көчпөсөм болбой калыптыр деп ошого аябай кыялданып, ошого көчөм деп дилгирленип турганда. Аттың бирок ал кыялдар ишке ашпай калды. Назым агай, өзүңүз баса белгилегендей, баарынан улук ажал экен. Биз мындай болсо болмок, эмне үчүн мына социалдык тармактарда дагы актердун таланттын өмүрүн сактап кала алган жокпуз деген бир өкүнүү кептери жазылып жатты да. Реанимацияда жаткан учурунда тез арада боорун алмаштыруу керек экендиги, чет өлкөдө операцияга муктаж экендиги тууралуу айтылып, жалпы жарандар, мына кыргыз журту, сиздер, кесиптештер акча каражатын чогултуп, баягы каражаттын көпчүлүк бөлүгүн мамлекет башчы да бөлүп бербедиби? Анан эмнеге мына донор дагы табылды, биз сактап кала алган жокпуз деген баягы өкүт сөздөр дагы айтылды. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз? Бул эми оору мынчалык бат эле өрүш алып келет деп эч ким ойлогон жок биринчиден. Анан өзү дагы кенебей туруп алды. Бул баягы мурункусунда дагы ушундай ситуацияда болуп, анан кайра бир кудайдан болуп эле жанып кеткенге мен биринчи ошол ооруп атканын көргөндө башка бир мероприятияга кире эле, иш чарага. Анан Азизге чалып айткам, жазгам, жазсам макул болгон. Анан кайра театрга барсам, жүрчү кабинетке деп калды. Барып кирсем, ушу жатыптыр, ооруп атыптыр. Анан айттым, эмнеге ойногон атасың азыр эми десем, жок, ойногум келип атат өзүм деди. Төлгөдө Исмайылды ойногум келип атат, ойноюнчу үйдө жатканда эмне андан көрөк ойноп чыгам өзүм эле деди. Анан айттым, лечение кылбайсың, жатпайсың, качан больницага жатасың десем, азыр бир дарыларды берип атат мага. Ошолор ушундай болуп буту шишип кетиптир аябайчы. Анан ошону ичип атам. Ошол эми ылдыйлатып, баарын тең ылдыйлатып барып туруп, андан кийин айыгып баштайт экен депчи. Андан кийин деле сарсанаа болуп, улам сарсанаа болуп аттым. Аягында больницага жатып калды. Ошол больницага жатканга чейин менин оюмча, мына жакшы болуп кетем, мына тарап кетет деген ой болду окшойт Азизде дагы. Бизде да ошондой ой болуп турду. Адам үмүт менен жашайт экен да. Болуп кетпедиби депчи. Анан больницага жаткандан баштап, ошондон баштап тревога көтөрүп, ошондон баштап жанагынтип соль жазып, кайрылып, элдер акча чогултуп ушинтип баштаганда дагы мен дайыма телефон менен туруктуу сүйлөшүп аттым келинчегимен, өзүнө чалган жокмун. Ошондо айтып атты, бөйрөгү иштеп кетсе эле мына Турцияга жөнөйбүз депчи. Баары дайын, акча дайын, донор дайын, өзүнүн туугандарынан, жакта Түркиядагы клиника дайын, врачтар баары дайын. Бир гана
жете албай калды. Жетиш үчүн бөйрөк иштеп өзү туруп басыш керек эле, бирок ага жетпей койду да. Анан негедир мен ошо ойлойм да, азыр балдар барып атышты, барып сүйлөшүп келип атышты. Анан эртерээк өзү мындай кайратын эртерээк жандырып жиберди окшойт. Эртерээк үмүтүн үзүп жиберди окшойт. Менин оюмча ушул сыяктуу нерсе болду окшойт да. Жана сиз айтып атпайсызбы, бир эч кимге айтпаган бир ушундай сыры бар беле депчи. Ушул атасы Үсен байке заслуга албай кеткенине кейип калчу да кээде. Болбосо Үсен Мурадилаев дагы бүткүл өмүрүн кыргыз драма театрына арнаган, Семетей, Айкөл Манас, Көлдүн жээгинде үй деген спектакльдерде керемет ролдорду жаратыптыр. Мага бир жолу бир сүрөт салыптыр, атамдын сүрөтүн салып жибериптир. Анын астына жазып коюптур: Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенжекул Мендебайыров деп. Анан бул кайдан эмне нарынга бардың десем, жок, мага балдар салыптыр, анан мен сага салып жибердим. Компьютерге салып кой, киргизип кой, бир жерде жүрө берет да деп жазыптыр да. Анан ошонун астына жазып коюптур: папам деле заслуженный болсо жакшы болмок экен депчи. Анан эми ал өттү да, эми Азиз, сен заслуженный болуп атасың деп, сен народный болосуң, Токтогул сыйлыгын аласың, всеми возможный бир сыйлыктардын баарын тең аласың, Кудай буйрса десем, Кудай буйрса деп эле күлүп, анан мындай күлгөн смайликтерди коюп коюптур да. Ошол менин оюмда ушул мындай ичинде бир неме болгон окшойт да, ошондочу арманчы. Акыркы 1-2 жылда эле биз кандай гана залкар таланттарды шумажал арабыздан алып кетти. Өмүр деген ушундай экен, өкүнүчтүүсү, өксүгү, алар биздин арабыздан кеткенде жакшы сөз менен эскерип калабыз. Жасаган эмгегин эскерип калабыз, бирок баягы көр тирлик, көр турмуш дейбизби, же пендечиликтин айынан мындай арабызда тирүү жүргөндө батынып ушундай бир жакшы сөздөрдү айтып бербейбиз да. Өзгөчө жакшы сөз, колдоого, бири-бирин түшүнүүгө чыгармачыл адамдар муктаж да. Назым агай, сиз ушул Азиз Мурадилаевди эскерүү программасын жыйынтыктап жатып эмне айтасыз? Кандай балким элге кайрылууңуз бар? Баягы Азиз Мурадилаев чындап эле элдин сүймөнчүлүгүнө айланган уулу болуп калды. Мына апасы Анар эжекебиз дагы ушул маалымат жыйын куруп жатып, агабыз реанимацияда жатканда элге ыраазычылык билдирди, элден айланса болот деп. Балким ушул үй бүлөсүнүн атынан дагы элге ыраазычылыгыңыз барбы балким? Рахмат. Азиз экөөбүз эч качан бирибизге жаман айтышкан жокпуз. Баягы жумуштан кечигип калганда же ушул сыяктуу бир немелерде урушчумун, кичүү болчу менден бир да жолу каяш айтып, менен айтышкан жок. Башын жерге салып эле кечирим сурап эле ошону менен унутулуп калчу. Анан азыр ушул эфирден пайдаланып кыргыз элине театрда иштеген кесиптештердин атынан ыраазычылык билдирем. Элдүү түлкү ач өлбөйт дейт, эл бар, биз бар. Дайыма эл бар, журт бар деп ишенебиз биз дагы. Анан ошон Азиз ооруп аткан маалда көп мага да жазып атышты. Театрдын Facebook баракчасында да жазып атышты. Баардыгы тең бир гана нерсе: Азизге дуба кылганын жана Азизге канча акча которгонун, кандай кылыш керек экенин улам бир мындай өзүлөрү да кошо переживать этип жазып атышты да. Анан мен ошо жигиттердин атынан, биздин кесиптештеримдин атынан кыргыз элине ыраазычылык билдирем. Сактай албай калдык, сактасак болмок. Бирок сактай албай калдык, ажал улуу экен, ажалдын алдында баарыбыз башыбызды ийебиз. Элеси эч качан унутулбайт, элеси биздин жүрөгүбүздө. Үй бүлөсү өзүлөрү да ыраазычылык билдиреттир. Мен ошо кесиптештердин атынан ыраазычылык билдирем. Азиздин эмгеги эч качан унутулбайт, Кудай буйрса дайыма эскерип турабыз. Спектакль, ал ойногон спектакльдер болуп турат, тартылган фильмдер дайыма экранда болуп турат. Атын өчүрбөө максатында. Ооба. Дагы бир жолу кайрат айтабыз Назым агай, сизге, жалпы театрдагы таланттарга, кесиптештериңиздерге, үй бүлөсүнө чындап эле залкар чыгаан адам арабыздан кетип отурат. Бирок өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерисин дейт. Сиз айткандай мына көркөм образдары фильмде, сериалдарда, театрда кала берет экен.
анын атын өчүргөн максатында да мына эми буюрса сиздер көптөгөн бара пландарды ишке ашырасыздар. Кудай буйрса. Башкысы амандык болсун, саламаттыгыңыз сак болсун. Сизге келип эскерип бергениңизге ушундай кыйын мүнөттөрдө ыраазычылык билдиребиз. Жалпы телекөрүүчүлөрдүн атынан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Азиз Мурадилаевди эскерүү программасын жыйынтыктап жатып, анын өрнөктүү өмүрүндөгү урунтуу учурларга да токтоло кетели. Чыгаан талант Азиз Мурадилаев 1978 жыл 12 июнда Фрунзе шаарында туулган. Мектепти аяктагандан кийин Кыргыз улуттук драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга тапшырып, 2001 жылы Москвадагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайды аяктаган. Театрдагы ролдорунан тышкары бир нече тасма жана сериалдарда дагы образдарды жаратып, калың элдин эсинде Курманжан Датка тасмасындагы Алымбек Датканын ролу менен калды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бир нече сыйлыктардын лауреаты болгон Азиз Мурадилаевдин жаркыраган жүзү, жараткан ролдору Назым агабыз айткандай элдин эсинде түбөлүккө кала берет. Апасы Анар эжебизге, жубайы Эльвира эжебизге жана уулдарына дагы кайрат айтабыз. Бүгүн Азиз Мурадилаевди эскерүү үчүн программага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү талант Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын жана жаштар сыйлыгынын лауреаты, сценарист, режиссер Назым Мендибайыров келди. Саламатта калыңыз, өзүңүзгө сак болуңуз.